Кандайсыздар баардыгыңыздар? Мен бүгүн ушундай сонун пирожныйнын рецептин менен болушуп атам. Духовкамда көтөрүлбөйт деген айымдарга сонун идея десем дагы болот. Алгач эле 4 жумурткабызды чагып алып, 4 аш кашык сахарыбызды да кошуп, аппак пена жасап алабыз. Андан соң 3 аш кашык суюк майыбызды коюп, аны дагы аралаштырып алабыз. Андан соң 5 аш кашык ушундай эленген унубузду салып алып, лопатанын жардамында аралаштырабыз. Бир аз разыхлитель дагы кошуп, жакшылап аралаштырып, кызып турган духовкабызга 8-10 мүнөттө даяр болот. Мен экөөнү жасадым, бирин салып коюп, экинчисин да жасап алдым ушу масса менен. Үчөөнү да жасасаңыздар болот, бийик пирожный болот. Ушундай сонун болуп кызартып, бышырып алган соң кремини сметана вареный сгущенка менен жасадым. Жакшылап аралаштырып, без пропиткасыз кечинде жасап, эртең менен кестим. Аябай сонун болду. Ушу рецепт менен рулет да жасасаңыздар болот. Ушу крем менен аябай сонун болуп чыгат. Каалооңуздарга карап жасай бересиздер. Биринин артынан бирине коюп, ушундай сонун кылып жасап алдым. Фантазияңыздарга карап, мен ичине бир аз жаңгак салып койдум. Кооздогон жерим түшпөй калыптыр. Шоколад менен крошка сээп койдум. Аябай сонун болуп чыкты. Берекелүү, өзүңүздөр көргөндөй чоң пирожный болуп чыкты. Үйүңүздөргө конок келген кезде бат-баттан даяр болотун пирожныйнын рецепти менен бөлүштүм. Рецепт жакса каналга катталып, рецептти сактап алыңыздар.